Assalamu алейкум. Мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен иммунитетти тез көтөрүүчү паста даярдайбыз. Ушул рецептти сөзсүз жасап пайдаланып көрүңүз. Азыркы учурда аябай оорулар көп болуп жатат. Грипптин куурч болуп өрчүп турган учуру, ошондуктан сөз иммунитетибизге биз кам көрүүбүз керек. Ал үчүн бизге бал керек болот. Бал сөз түрдө таза тоонун балы болушу керек. Жанагындай суюк, шекер кошулган балдар жарабайт. Бизге өрүктүн кагы, мейиз, жаңгак жана лимон керектелет. Эң биринчи видеого түшүргөн жокмун, бирок сөз түрдө жаңгакты, мейизди какты баарын алдын ала жууп, андан кийин кургатып алышыбыз керек. Тазалап жуушубуз керек, себеби аябай чаңдарда, базарда туруп, өзүнө чаңдарды аябай сиңирип алышкан, билинбегени менен. Бирок жакшылап ошону жууп, алдын ала кургатып даярдап алабыз дагы. Андан кийин мына ушинтип мясорубкадан өткөзүп алышыбыз керек. Эң биринчи мен азыр бул жерде жаңгакты салып өткөзүп жатамын. Мына ушундай майда болуп чыгат. Жана бул жеңге дагы, бири-бири менен аралашканга дагы аябай жакшы. Жаңгакты өткөзүп алганыбыздан кийин, андан кийин эле өрүктүн кагын салып, дагы мясорубкадан өткөзүп алабыз. Биринин артынан бирин салып өткөзө беребиз ушундай кылып. Өткөзүп даярдап алгандан кийин эми лимонду дагы мясорубкадан өткөзүшүбүз керек. Ал үчүн 2 лимон керектелет. 2 лимондун 2 четин кесип алабыз дагы. Андан кийин бир нече бөлүктөргө бөлүшүбүз керек. Эгер кычкыл болуп кетет, бир эле лимон кошом десеңиздер, өздөрүңүздүн эркиңиздер. Өтө кычкылды жаман көргөн, жактырбаган дарыңыз болсо, анда бир эле лимон кошсоңуз дагы болот. Ушундай 2 бөлүккө, 3 бөлүккө бөлүп алабыз дагы, ортосундагы жана сөөктөрүн алып салабыз. Туурап даярдап алган лимондорду дагы мясорубканын көзүнөн өткөзүп алабыз. Мына эми баарын даярдап алдык. Мына ушундай болуп аябай майда болуп, сонун болуп өттү. Эми биз баарын бирге аралаштырышыбыз керек болот. Биринчи лимонду кошуп алабыз. Мен алдында айтып өткөндөй, лимонду ар ким өзүнүн каалоосуна карап, бирди же болбосо 2 кошсо болот. Лимонду салгандан кийин артынан балыбызды кошуп алабыз. Грамдарын сөз түрдө мен описанияга жазып кетемин. Көпчүлүктөр сурашат, грамдарын, рецептин жазбапсыз деп. Видеонун алдында описанияга кирип карасаңыздар, ошол жерде канча грамм кошулат, кандай кылабыз, баардыгын түшүндүрүп жазып кетемин. Сиздер болсо, видеону көргөнчө менин каналыма сөз түрдө катталып, лайк басып, ой пикириңизди калтырып коюңуздар. Кыргыз тилиндеги каналдын өсүшүнө өз салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер.
мына биздин аябай пайдалуу жана витаминдерге бай пастабыз даяр болду. Эми жакшылап аралаштырып алышыбыз керек болот. Жанагындай аралашпаган ичинде калып кетпеши керек. Идиштин ичинде бар жогу бири менен жакшылап аралаштырып алышыбыз керек. Бал менен, лимон менен жана мейиздер, жаңактар баардыгы бири менен жакшылап аралаштырып, андан кийин бир идишке салып алабыз. Аябай жакшылап аралаштырып алдым. Мына ушундай болуп биздин пайдалуу пастабыз даяр болду. Мен дагы азыр өзүм дамуу көрүп жатам. Аябай сонун болгон. Эми буну ушундай контейнерге салып алабыз же өзүбүздө кандай идиш бар, капкага жабыла турган, ошондой идишке салып холодильникте сакташыбыз керек болот. Себеби бунун курамында тез бузулуп кетчү лимондун суусу болгондуктан биз холодильникте сакташыбыз керек болот. Буну эми чоң адамдар күнүнө чоң кашык менен бир жолу, кичинекей балдарга болсо кичинекей эле кашык менен күнүнө бир кашыктан берип отурсак болот. Сиздер болсо сөзсүз түрдө өздөрүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып, видео жакса лайк басып, каналыма сөзсүз түрдө тиркелип коюңуздар. Сиздер менен коштошпоймун. Дагы алдыдагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө.